Пентагондун Ирандагы мектепти бомбалаганы АКШда нааразычылык жаратууда. Миграция жана жарандык кызматы мурда берилген грин карталарды кайра текшерүүгө киришти. Улуу Британия падышасы Трампты эмне деп тамашалады. АКШ жарандыгынан баш тарткандардын жүйөсү кандай? АКШда куралдан каза болгондор азая элек. Саламатсыздарбы? Бүгүн 29 апрель 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталгандардын саны кыска убакытта 2000ден ашты. Сиз да жазылып, видеолорду көрүп бизди колдоңуз. АКШнын жогорку даражадагы мурдагы 5 жогорку кызматкери, анын ичинде аскердик юристтер, Пентагонду Ирандагы мектепке урулган сокку боюнча маалыматты ачык айтпаганы үчүн сынга алышты. Алардын айтымында мындай учурларда АКШ адатта тез арада негизги маалыматтарды жарыялап, жоопкерчиликти так көрсөтчү. Ал эми бул жолку абал адаттан тыш жабык болуп жатат. 28 февральда Ирандын Минап шаарындагы башталгыч мектепке ракета түшүп, расмий маалымат боюнча 168 адам, анын ичинде 100дөн ашуун бала каза болгон. АКШнын айрым маалымат булактары алдын ала иликтөөдө мектепке америкалык ракета жаңылыш тийиши мүмкүн экенин билдиришкен, бирок акыркы жыйынтык чыга элек. Пентагон болсо 2 айдан бери тергөө жүрүп жатат дегенден башка маалымат берилек. Дональд Трамп бул окуя боюнча Иранды күнөөлөгөнү менен ага эч кандай далил келтирген эмес. Ал эми АКШ конгрессинде демократтар Пентагондон так жооп талап кылып, азыркы позицияны жетишсиз жана жоопкерчиликсиз деп баалашууда. АКШ армиясы буга чейин дагы Оганстан менен Иракта ушундай эле жаңылыштык кетирген болчу. Алсак 2021 жылы Кабулдун аэропортунун жанында бомба таштоодон 10 жай тургун каза тапкан. 15 жылы октябрда Кундуздагы оорукана бомбаланып, андан 42 адам, анын ичинде 14 дарыгер каза болгон. 91 жылы Багдадтагы бомбадан баш калкалоо жайына жасалган чабуулдан 408 жай тургун кырылган. Бул окуялардан кийин баарында тең Пентагон ката кетиргенин дароо моюнга алып кечирим сураган болчу. Бул жолку Ирандагы мектепке чабуул боюнча так жооп созулуп жаткан чак. Улуу Британиянын падышасы Карл III кечээ АКШ конгрессинде сөз сүйлөп жатып, Украинаны колдоого чакырды. Ал Орусиянын кол салуусун саясий зомбулук деп баалады жана ал кескин айыптады. Ал демократиялык өлкөлөр биримдикте болуп, элдерин коргоо үчүн ийин тирешип, мындай зомбулукка каршы турушу зарылдыгын белгиледи. Падыша дүйнөдө терең белгисиздик жана кагылышуулар мезгили жүрүп жатканын айтып, Европадан жакынкы чыгышка чейинки чыңалуулар глобалдык чакырыктарды жаратып жаткандыгын белгиледи. Бул Улуу Британиянын падышасынын 2007 жылдан берки Конгрессте биринчи жолку сөз сүйлөшү. Ошол эле күнү АКШ президенти Дональд Трамп жана биринчи айым Мелания Ак үйдө падыша Карл менен ханыша Камиланы расмий сый тамакта кабыл алышты. Мамлекеттик кечеде эки өлкөнүн тарыхый достугу жана бекем өнөктөштүгү белгиленип, лидерлер бири-бирине тос көтөрүштү. Карл III Трампты "Сиз АКШ болбосо Европа мамлекеттери немис тилинде сүйлөп калмак дегенсиз. Мен айтат элем, эгер Англия болбосо, силер француз тилинде сүйлөп калмаксыңар" деп тамашалады. Трамп анын апасы өз убагында Карлды аябай жакшы көрүп суктана тургандыгын эскерди. Ал ошондой эле АКШ менен Улуу Британиянын мамилесин дүйнөдө теңдеши жок достук деп мүнөздөдү. АКШда куралдан каза болгондордун саны жыл сайын абдан жогорку деңгээлде калууда. 2023 жылы 47 миңдей адам,
24-жылы 44.447 адам куралдан каза тапкан. Бул көрсөткүч акыркы жылдары бир аз төмөндөсө да, тарыхый жактан жогорку деңгээлде калууда. Бул деген орточо эсеп менен күнүнө 120га жакын адам куралдан көз жумат деген кеп. АКШ адам коопсуздугу боюнча өнүккөн алдыңкы мамлекеттер арасында эң төмөнкү орунда турат. Адистердин айтымында каза болгондордун негизги бөлүгүн өз жанын кыюу түзөт, андан кийин киши өлтүрүүлөр жана кокустук турат. Ошондой эле күн сайын жүздөгөн адамдар октон жаракат алып ооруканага түшөт. Өлкө боюнча орточо ар бир 12 минутта бирден ок атылып турат. Акыркы маалыматтарга ылайык өлкөдө миллиондогон адамдардын куралы бар. Же болжол менен 100 миллиондон ашык адамда үйүндө мылтык же тапанча катылган. АКШда куралдардын баасы да түрүнө жана сапатына жараша ар түрдүү. Жөнөкөй тапанчалар болжол менен 300дөн 800 долларга чейин сатылат. Мылтыктар 400дөн 1,5 миң долларга чейин турат. Ал эми премиум куралдар 2000 доллардан жогору. Курал сатып алуу тартибине келсек, ал да аябай жеңилдетилген. Куралдын айрым түрлөрүн 18 жаштан тартып ар бир адам сатып ала алат. Ал үчүн паспорт же айдоочулук күбөлүктү көрсөтүү жетиштүү. Дүкөнчү адамдын бекграундун же ал мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылганбы жокпу текшерет, психикалык оорусун карайт. Ушуну текшерип бүткөндөн кийин маселе чыкпаса, куралды дароо колуңа тапшырат. Эксперттер АКШда курал сатуунун минтип кеңири жайылышына курал чыгарып саткан тармактын пайдага туйтунуп жатышы менен байланыштырат. Ошол эле маалда адам коопсуздугу курч бойдон турат. Дүйнөдө Америкага келсем деп же АКШнын паспортун алсам деп кыялданган миллиондогон адамдар бар. Ошол эле маалда АКШ жарандыгынан баш тарткандар да жок эмес экен. Айрым маалыматтар боюнча ал тургай андайлардын саны өткөн жылы көбөйүп кеткен. Ачык булактарда өткөн жылы 5000 адам АКШнын жарандыгынан баш тарткандыгы айтылат. Алардын бир жүйөсү бул Дональд Трамп бийликке келгенден кийинки өзгөрүүгө нааразы болуп, диктатурада жашай албастыгын белгилешкен. Экинчи бир себеп АКШ өкмөтү өз жарандарынан алар дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун салык алгандыгында. АКШ паспортунан баш тарткандар да ушундан тажашканын айтышкан. Ошол эле маалда жыл сайын дүйнөдө 500 миңден 700 миңге чейинки адамдарга АКШнын визасы берилип турат. Алардын кайсы бир бөлүгү АКШга келгенден кийин калып калышат. АКШнын миграция жана жарандык кызматы мурдагы президент Джо Байдендин убагында берилген грин карталарды, баш калка же башка макамдарды кайрадан карап чыкмакчы. Бул тууралуу аталган кызматтын директору Джо Эдлоу билдирди. Ал алдамчылык менен иштегендер аны токтоткула, биз силерди табабыз деди. One American News'ка берген маегинде мурдагы кейстер кайрадан каралып текшерилип жаткандыгын айткан. Ал келтирген маалыматка караганда, былтыркы жылдын январынан бери 33 миң кейс кайра текшерүүгө жиберилди. Анын ичинен 21 миң иштин 67%-нан алдамчылык белгилери байкалган. Ал арада ICE мыйзамсыз мигранттарды кармоосун улантууда. Акыркы 2 аптада миграция жана жарандык кызматы Хьюстон шаарынан 277 мыйзамсыз чет элдикти кармаган. Алардын дээрлик баарын камоо же депортация күтүп турат. Эми спортко байланыштуу маалымат. Иллинойс штатынын Чикаго шаарында 25 майда Түбү Кыргызстандык 88-жылы туулган уул кыздардын мектепти бүткөнүнө 20 жыл болгонуна байланыштуу футбол мелдеши өтөт. Ага ар кайсы жылкы ар кандай муун өкүлдөрү катышылат. Каякта өтөөрү экрандагы жазууда көрсөтүлгөн. Бул да болсо алыста жүргөн мекендештердин бирин-бири таанып, жакындан билип, кызматташуусуна кошулган салым деп билели. Ушуну менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Менин атым Кубат Оторбаев. Биз менен болуңуз, аманчылыкта көрүшкөнчө.